Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар. Элге убада кылгандай эле элдик талкуубуздун бүгүнкү берүүсү башталды. Сиздерге мурун айтып өткөндөй эле башка дебаттардан айырмабыз. Бул талкууга катышкан жарандар эч кандай тандоосу элеги жок чакырылат. Ошондой эле эч нерсени биз элден жаап жашырбайбыз. Элдик талкууну башка талкуулардан айырмасы мына ушунда. Эми албетте техникалык жактан бир аз кемчиликтер кетсе түшүнүү менен кабыл аласыздар деген ойдобуз. Анткени бул бүтүндөй бир жамаат тейлеген студия эмес, бул жалгыз журналисттин студиясы. Ошондой эле артыбызда тиреген байлар да жок, биздин бир гана таяна турганыбыз эл. Дебаттын катышуучуларына эске салып коелу, бул кадимки эле дебаттардын эрежеси сакталат. Катышуучулар өзлөрүнүн ойлорун коомчулукка так түшүнүктүү, маңыздуу бериш керек. Бул биздин дебатка бир ай ичинде талапкерлер дагы катышса болот, партиянын өкүлдөрү дагы катышса болот. Мына бүгүн бирөөсү катышып атат. Бирок эскертүү: партия өзү тууралуу жана талапкер өзү тууралуу үгүт жүргүзгөнгө болбойт. Сизге алдын ала эскертип коелу. Ошондой эле элдик талкууга кызмат абалына, кызыкчылыгына карабай элге айта турган сөзүм бар деген бардык тараптарды чакырабыз. Эмесе бүгүн дагы талкууга ала турган темабыз бар. Бул майыптар квота үчүн эле керекпи деген тема. Бул боюнча Facebook'та буга чейин бир топ талкуу болду. Мен алгач катышуучуларды тааныштырып өтөйүн. Борбордук шайлоо комиссиясын жана Республика партиясын сотко берип өзүнүн укугун талашып жаткан Алтынбек Тоокел уулу. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Ошондой эле туура түшүнүп коюңуздар, бүгүн өзгөчө категориядагы адамдар катышып жаткандыктан биз бул адамдарга шарт мүмкүнчүлүк түзөлү деп бул кишиге жардамчы катары келип аткан адамды дагы кабыл алганга туура келди. Темирлан Ормуков, саламатсызбы? Саламатсыз. Темирлан агай, сиз дагы студиядасыз. Ошондой эле ушул майыптардын суроо өтүнүчүн жалпы эле ушул жердеги көтөрүлгөн темага жооп берейин деп Республика партиясынын өкүлү, өзү талапкер, ошондой эле саясий партиянын борбордук штабынын башкы юристи Кылычбек Абышев келип отурат. Саламатсызбы? Бүгүнкү биздин талкууга ошондой эле Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров чакырылган. Мурунку эфирде айтып өткөндөй, Мадумаровдон вице Мадумаров чочулап бир чети ооруп келбей калды эле. Мадумаров майыптардын суроосунан чочулады деп ойлобоңуздар. Ал киши аймак кыдырып кеткен экен. 24-25 сентябрда келип башка талкууга катышууга убада берди. Мактаган Мадумаровду биз ошондо көрөлү. Ал эми дагы бир Кыргызстан партиясын чакырдык эле, Султан Каназаров деген маалымат кызматынын жетекчисине кайрылганбыз. Кыргызстандыктар баннерди, буга чейинки баннерлерин майлап атышканбы, кыскасы биз менен байланышка чыккан жок. Борбордук шайлоо комиссиясынан дагы өкүлдөрдү чакырганбыз, кимиси келсе дагы деп. Асаналиев көлгө кетип аткан экен, эки мүчөсү Россияда экен, кыскасы шылтоолору көп болду. Демек, борбордук шайлоо комиссиясы элдин маселесин талкууга алчу жерден баш тартып атат десек болот. Анткени бул 5-чи жолку үзгүлтүккө учураган окуя. Эмесе, режиссер, даяр болсоңуздар, видеону кой берсеңиз. БШК! БШК! Все. Мы сами посмотрим. Не надо. Ой, тебе глянь. Сен не лотас. Эгерде БШК бизди чындап чететкен болсо, анда эмне үчүн бизге чечимди бербей жатат? Biz özümüzdün hukukumuzu korgoş üçün sotko oşa çeçimin alıp barıp berişimiz gerek. Sot kabul alat. Çıkarganı men oyunca bu elge karşı oldu. Mıйзамдуулукка karşı oldu. Ошол үчүн биз аягына чейин ayarına çekmiş gerekmez.
Бул жерде бир эле режиссер бүтүн Кыргызстан боюнча кой берди окшойт. Сиздердин эсиңиздерде болсо, Кыргызстан саясий партиясы дагы борбордук шайлоо комиссиясын сотко берген. Алар дагы уткан, бүтүн Кыргызстан дагы уткан. Бүгүн элдин алдына чыгып алып мактанганга мүмкүнчүлүк бар болчу. Өздөрү билсин, биз эмесе кийинки бүгүнкү так темага өтөлү. Бүгүн ошол соттордун сериялы уланып, республика партиясын жана борбордук шайлоо комиссиясын Алтынбек Тоогел уулу сотко берип жатат. Сиз өзүңүз так айтып берсеңиз, 25 миллион доо өндүрүүнү өтүнгөн экенсиз, бирок шаардык сот арызыңызды кабыл албаптыр. Бизге жеткен маалымат боюнча сиз жогорку сотко кайрылып жатыптырсыз, учурда. Ирети менен өзүңүз айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы. Биздин атыбыз Тоогел уулу Алтынбек. Биринчи топтогу көз боюнча майып болобуз. Көз аздыр жандүрөлүү коом мүчөсүбүз. Башынан айтып кетсек, биз Республика партиясынын тизмеси менен шайлоого барууга бизге активдүү мүчөсү Максат Эсенович Сабировдон сунуш келген. Ал кишиден сиздерге сунуш келген, Ошо бизге, мага өзүмө сунуш келген. Максат Эсенович менен сүйлөшкөндөн кийин макулдугубузду берип, биринчи орундарды сүйлөшүп, 30дан 40ка чейин киргизебиз деп тактап, Максат Эсенович өзү эле орун жөнүндө айтпастан штаттын жетекчиси Руслан Казакбаев менен тактап сүйлөшүп келип, анын макулдугун алгандан кийин документтерин өткөрө берип, тизмеге киргизебиз деп убадасын беришкен. Андан кийин чыккандан кийин Руслан Казакбаев менен да сүйлөшүп, ал дагы Республика партиянын тизмеси менен барып атканыбызга кубанычта экенин билдирип, бирге иштешип иштешебиз деп убадалашып тараганбыз да. Кийин документтерди өткөргөндө Алтынай Сейитбековна да активдүү мүчөсү. Фамилиясын так айтыңыз, Алтынай Сейитбековна. Алтынай Сейитбековна, ал Бишкек шаарынын координатору болот. Ал менен да такташып сүйлөшкөнбүз. Кийинчерээк сес өткөндөн кийин жакында эле билип жатабыз. Биз списокко кирбей калганын андагыбыз да. Башында болсо бизде болгон майып адамдарды квота үчүн кошконду жана башка аял кишилерди, врачтарды ушундай колдонуп список менен кетиргениси ошондо билип калды да. Себеби сурап келсек, эмне себептен кирбей калдык десек, жооп беришти да. 6 майып адам тизмеде бар болчу, 4 лишний болуп калды. Мындай майып адамдар квота үчүн колдонгонусу жана майып адамдар аларга расходный материал катары колдонуп, андан кийин Жок, андай таарыныч сөздөрдү анда убакыт болсо айтыңыздар, болбосо бул жерде бирөөлөргө карата жеке таарынычтарды билдирбеңиздер. Сиз ошону менен шаардык сотко кайрылдыңыз. Уккандан кийин биз башкы шайлоо комиссиясына кайрылып, Борбордук шайлоо комиссиясына кайрылдыңыз. Кайрылып, тизмеңизди көрдүңүз. Тизмени көрүп, андан кийин мыйзам чегинде өз убагында 3 күн ичинде сотко кайрылдык. Ошо Республика партиясынын регистрациядан өткөргөн боюнча чечимин жокко чыгаруу жана ошол партия моралдык чыгымды төлөп берүү боюнча. Моралдык чыгымды канча деп коюп атасыз? 25 миллион деп койгонбуз. 25 миллион сомду сиз Республика партиясына коюп атасыз, Ооба. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясынан тизме Республика партиясынын тизмесин жокко чыгарууну суранып атасыз, Так ошондой талаптар койгон. 2 талап менен сотко кайрылдыңыз, бирок сот кандай негиздер менен сиздин арызды алган жок? Андан кийин жогорку соттон эмнеге кайрылып атасыз?
Биз 7-синде киргенбиз, 9-unda кайрылганбыз. Административдик кодекс боюнча 3 күн ичинде кайрылганга укук бар. Биз болсо 9-на кайрылып, өз убагында кайрылганбыз. Кийин болсо бизди мөөнөттө өткөрүйдүңдер, кайтарып берип койду. Биз административный кодекс негизинде 3 күн аралыгында жогорку сотко кассационный жалобаны кайрылдым. Аны макул эмесибизди билдирдим. Учурда сиздин арыз жогорку сотто жатат, Республика партиясы жана Борбордук шайлоо комиссиясы боюнча жазган кассациялык арызыңыз. Доктор Ашин. Эми биз бул жактын жообун угалы элдерге айта кетейин, бүгүн биздин студияда өзгөчө адамдар конокто, ошондуктан биз сырттан дагы шарт түзүп, ошондой эле бул адамдардын ден соолугуна доо кетпеш үчүн эфирди өтө кылдат абалда алып барганга тийишпиз. Бул мыйзамдагы адамгерчилик да баардыгы ошону талап кылат. Ошондуктан мен бул тарапка көбүрөөк кайрылып калышым мүмкүн. Муну биздин Кыргызстанга аты чыккан юрист туура түшүнөт деген ойдомун. Эми сону сизге узатайын. Алтынбек Тобокел уулунун баардык сөздөрүн уктуңуз. Эми партиянын расмий жообун угалы кандай деп жооп бересиз? Биринчиден саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар, урматтуу алып баруучу теле көрүүчүлөр. Алтынбек мырзанын айткан дооматтары негизинен иш жүзүндө болгон, сотко кайрылган, Борбор шайлоо комиссиясына кайрылган, өзү айтып өткөндөй, сот биринчи инстанциядагы сот органы ал доо арызды кароодон баш тартып кайрадан кайтарып берген. Себеби бул мөөнөтүн мыйзамда каралган мөөнөттөрдү так аткарган жоксуң деп өткөрүп жибергендигине байланыштуу кабыл албастан. Сиз айткандай жогорку сотко кайрылыптыр. Жогорку сот өзүнүн өндүрүшүнү биздин маалымат боюнча азырынча кабыл ала элек. Кабыл алса бизге маалымат келет. Биздин эми партиянын бул маселе боюнча оюбузду билдире кетсек, биринчиден өзүңүздөр билгендей мыйзамдардын талаптарына ылайык шайлоого катыша турган саясий партиялар өздөрүнүн тизмелерин Борбор шайлоо комиссиясына белгилүү бир мөөнөттө тапшырышы керек. Тапшыруу үчүн өзүнүн жол жоболору мыйзамда жазылган. Биринчиден бул сүйлөшүү жолдору менен талапкерлерди тандап алуу процесси өтүш керек. Экинчиден партиянын өзүнүн саясий кеңешинин чечими чыгыш керек. Ал тизме боюнча саясий кеңеш чечим чыгаргандан кийин ал тизмени жалпы региондордон келген Бишкек ош шаарларынан атайын жөнөтүлгөн делегаттар биздин съездге катышып, ошол жерден добуш берүү, жашырын добуш берүү жолу менен бекитип, андан кийин Борбор шайлоо комиссиясына ал тизмелер берилет. Алтынбек мырза айткандай, сүйлөшүү процедуралары жүргөн кезде бул киши өзү айткандай келген экен, биздин штабка келип, тиешелүү биздин партиянын мүчөлөрү менен, жетекчиликтер менен сүйлөшүүлөр болгон. Аны биз танбайбыз. Бирок сүйлөшүү процессинде миңдеген адамдар катышкан. Мен ошону белгилеп айта кетейин. Миңдеген адамдардын ичинен биз болгону ошо тизмеге кире турган адамдардын татыктуудан татыктуусун, баягы талаптарга туш келген, талаптарга жооп берген инсандарды баардыгы татыктуу. Биз айта кетели, баардыгы татыктуу. Биз эч кимди жооп бербей калдым бул талапка же тиги талапка деп эч кимди кемсинткенден биз алыспыз. Бирок татыктуунун татыктуусун тандап биз ошо тизмени түзгөнгө аракет кылдык. Ошо тизме түзүлүп жатканда процедура баардыгы мыйзамга ылайык сакталды. Сүйлөшүү процедуралары жүргөндөн кийин ар бир талапкердин өздөрүнүн макулдугу менен ал талапкерлердин биздин партиянын ишмердүүлүгүнө көз карашы, алардын программалары, кандай ойлору бар экен, партияга кандай салым кыла алат деген баягы маселелер менен биз ошо талапкерлер менен да сүйлөшкөнбүз. Анын ичинде мыйзам талабына ылайык
мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар менен дагы жарандар менен да биз сүйлөшүүлөр жүргүзгөнбүз. Ошонун ичинде бул Алтынбек мырза да бар болчу. Өзү айткандай жана 6 киши деп 6 кишиден да көп эле болчу бизде. Бирок ошо жыйынтыгында өзүңүздөр билгендей съезд деген бул коллегиалдуу орган жана айткан бул кишини алып келген 1-2 кандидат дейбизби же болбосо партиянын тарапташтары баардык партия үчүн чечим кабыл ала албайт экен. Съезд коллегиалдуу орган болгондуктан жалпы ошо съезддин катышуучуларын көпчүлүк добушу менен тизме бекилип борборлук шайлоо комиссиясына тапшырылган. Бул кишинин талапкерлиги дейбизби же аты жөнү эң биринчи түзүлгөн черновой вариант списокто дагы болгон эмес, чын айталы. Андан кийинки съездге киргизилген варианты да болгон эмес, азыркы БШК тарабынан бекилген тизмеде да жок. Ошондуктан мен ага чейин БШКга тапшырылганга чейинки процедура өтүп жатканда мен кирген болчумун, тизмеде бар болчумун деген дооматтар бул суу кечпейт. И сот органдарына БШКга кайрылган арыздын жүйөсү жок деп негизсиз деп эсептейбиз, жүйө эле эмес деп эсептейбиз. Уктуңуз, кечирип коесуздар, биздин эфир 5-тен кийинкиге тушталгандыктан дайым ушул маалда азан угулат. Бу да жакшылыкка болсо керек. Бир аздан кийин ит үрөт, бир аздан кийин союз картошка саткандар өтө баштайт. Элдик талкуу, ошонусу менен элдик талкуу, биз эфирди уланталы. Алтынбек мырза, сиз азыр Республика партиясынын башкы штабынын башкы юристинин жүйөсүн уктуңуз. Демек, сиз көп Республика партиясына талапкерлер, өзүн сунуштагандар көп болгон экен. Демек, сиздин аты жөнүңүз Черновый деп коелу, кандай партиянын өзүнүн баракчасында дагы, алдын ала баракчада дагы, БШКда дагы, беркен тизмеде да болгон эмес деп атат. Буну менен макулсузбу? Эмне деп айтасыз? Өзүңүз уктуңуз, мен дагы ушул жерден угуп атам. Албетте макул эмеспиз. Анткени Руслан Айтбаевич, Казакбаев штабтын жетекчиси. Штаб Республика партиясынын штаб башчысы Руслан Казакбаев, Туура. Айта бериңиз. Аны менен кол алышып, Максат Эсенов Сабиров менен, Өмүрбек Алтынай Сейитбековна менен булардын акыркы партияда акыркы кишилер эмес. Булар болсо активный мүчөлөрү, ушу действующий депутаттар, өзөгүн түзгөн партиянын өзөгүн түзгөн кишилер ушинтип айтып атса, ишендиңиз? Албетте ишенебиз да. Эмне деп айтышты, сөзмө сөз айтсаңыз? Мына Максат Сабиров мынтип айтты, Руслан Казакбаев мынтип айтты, дагы ким менен жолуктуңуз? Мирлан Жээнчураев мынтип айтты деп тагын айтыңыз да, сөз кошпой, албай, ал кишилер менен эмне сүйлөштүңүз ошону? Биринчи Максат Эсенов Сабиров менен сүйлөшкөнбүз. Аны менен сүйлөшүп жүргөндө макулдугубузду бергенден кийин орундук боюнча сүйлөшүп кеттик. Аяктан 30-дан 40-ка чейин деп такташып сүйлөшүп, ошол жакта орундук болоруна адам Руслан Айтбаевич Казакбаев менен сүйлөшкөндөн кийин ал макул болду, макулдугун берди деп жооп берди. Ага чейин биз күтүп турдук. Максат Эсенович болсо Руслан Айтбаевич менен сүйлөшкөндөн кийин өзүнүн жолун айтты. Андан кийин документтер өткөрүп бер деди. Тиешелүү документтер баарын өткөрүп бердик. Болду. Андан кийин Алтынай Өмүрбекова менен жолу сүйлөшүп, кандай иш жүргүзөбүз, ошо боюнча макулдашып сүйлөшүп ишти баштаганбыз. Өзүбүз болсо өзүбүздүн майыптардын коомунда жана башка коомдук бирикмелер менен сүйлөшүүнү баштап
иш жүргүзө баштадык. Добуш жолду беребиз депти же эмне ишти жүргүзүп баштадыңыз? Сиз талапкер катары катталып аткан экенсиз. Ооба, эми талапкер Майыптар коомунун бул жерде кандай тиешеси бар? Мисалы, эгер сиз талапкер болуп катталып атсаңыз. Эми үгүт иштерин баштоо боюнча сүйлөшкөнбүз да. Өзүңүз ушул Республика партиясынын талапкер катары катталып, анан ошол боюнча андан аркы иштерди деп. Сиздин жообуңуз? Биздин жооп эми жана айтып өткөндөй эле талапкерлер тандоо мезгилинде кабыл алып сүйлөшүүлөр болгон. Кандай сөз берилгенин мага белгисиз. Бул киши өзү айтып жатат, мага баягы алдыңкы орундуктан орун беребиз деди эле, катышып иштеп бериңиз деди эле дегенчи. Эми андай сөздөр баягы сүйлөшүү мезгилинде болот. Ар бир талапкердин дараметине, мүмкүнчүлүгүнө жараша баягы суроо талаптар коюлат да. Жана айтып өткөндөй, көптөгөн талапкерлердин ичинен мамлекет бул эми Жогорку Кеңештин депутаттык кызматы бул мамлекетте эң чоң жогорку мамлекеттик кызматтардын бири. Жөнөкөй кызматка деле бара турган адамдар конкурс аркылуу өтүп жатат азыр. Ошого байланыштуу баягы Жогорку Кеңештин депутаттыгынын талапкерлигине тандалып жаткан жарандар мягкий рейтинг дейбизби, баягы орусчалап айтканда конкурстук негизде биринчи сүйлөшүү жолу менен, андан документтерин тапшыруу жолу менен, алардын ичинен иргелип отуруп тизмеге кирген адамдар чыкты деп айтып кетпедимби? Ошондой конкурс өткөзүү жолу менен чечилди да. Мен сизге дагы бир кошумча суроо берейин, себеби бир нерсе так болуш керек. Эми азыр кыргыз шайлоосу жашыруун эмес болуп турат. Алдыңкы 15-20 сөзсүз түрдө акчалуулары, сулуулары, улуулары, мына ушундай катмар кетип баратат. Муну эч кимден жашырбайбыз. Бул кишилер болуп туруп ошо катмарга кирбей калмак же сулуу да эмес, акчасы да жок, ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелүү экен. Кечирип коесуздар, мен сиздерге тарынтайын деген жерим жок. Мен маселени токотерин айтайын деп айтам. Эми андай сулуу болбогондон кийин, акчасы жок болгондон бул кишилерди бул 200 кишинин арасына мындай ден соолугу үчүн дагы киргизип койгонго болот беле анкерчилик катары деп мен мындай жөнөкөй гана суроо берейинчи. Мен ушул нерсе мисалы кыжалат кылат адам катарычы. Ошол себептен бул кишилерди студияга чакырып отурганым чындык, себеби бүгүн башка тема өтөт элек. Бирок мен ошо элге айтып коеюн, майып, ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген, кары картаң, жетим жесир деген сыяктуу өзгөчө категорияга кирген, айрыкча Улуу Ата Мекендик согуштун ардагери деген, менин атам ардагер болгон. Мына ушундай категориядагы адамдарга келгенде мен эч нерсе дебей туруп берем. Себеби коом ошондой куралыш керек. Эгерде биз бул кишилерге аялуу мамиле жасабасак, анда биздин адамдыгыбыз, элдигибиз, мамлекеттүүлүгүбүздүн бир бурчу урагандай эле да. Анан кийин ушул жагынан алганда ушул кишини ушул сотко чейин жиберди, багам бул жерде ээн озурак Канышай Мамыркулованын студиясына чейин сүйрөп келбей эле партиянын ичине чечип койсо болот беле ушундай маселени? Эми чындыгында өзүңүздөр билесиздер, мыйзамдын талаптары бар. Тизмени түзүүдө мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга да квота берилген. Жынысы бирдей болбой 30%-тик гендердик тең укуктуулук сакталсын деген квота дагы бар. Улуттук азчылыктардан 15% квота бар дегенде, биз жаштардан 15% тизмеге кириш керек деген мыйзам талаптары бар. Бардык талаптарды аткаруу максатында биз ошо мыйзамды бузууга жол бербөө максатында ушу талаптарды аткарууга аракетибизди жасадык. Бардык квоталар биздин тизмеде сакталган. Сиз айткандай, майыптардын квотасына жалпы канча адам бар эле? Майыптардын квотасында азыркы биздин тизмеде 2 адам бар. Мыйзамга ылайык 1 адам, алдыңкы 50 адам тизмесине кирген. Экинчи адамыбыз экинчи жүздүктө орун алып. Экинчи жүздүктө 2 адам. Негизинен квоталар биздин тизмеде сакталган, мыйзам бузуу жок. Сиз айткандай, бул адамдар менен иштешүүгө мүмкүнчүлүк бар беле? Тизмеге киргизүү алдыңкы орундар болбосо да
кийинки жалпы тизмеге кошуп койсо болот беле деген суроону коюп атпайсызбы? Чындыгында баягы тизме түзүүдө биз баягы регионалдык баланс деген бар. Ар бир региондун баягы кызыкчылыктары камтылсын деген бизде максат бар. Андан тышкары жана айтып кеткен квоталарды сактайлы деген баягы максат болгон. Ушу бардык талаптарды аткарып келгенде чынын айтканда баягы колубуздан келсе бардык каалоосун билдирген адамдарды биз койсок болот эле, бирок андай мүмкүнчүлүк жок экен партияда. Мен азыр суроону Темирлан мырзага узатайын. Сиз Алтынбекке ушул бул маселени терең билген, сиздер экөөңүздөр тең бир коомго кирген адамдарсыздар. Эгер Алтынбек Республика партиясына талапкерлигин койсо, өзүңөргө тиешелүү маселелерди чечебиз, ушул талапкер болуп калса деген үмүт менен Алтынбекти республикага макул болушуна силер да себепчи болгонсуздар да. Эмне айта аласыз ушул окуя боюнча? Сырттан карап турбай, иштен кошо жүрүп атасыз. Так, саламатсыңар. Мен бул боюнча айтарым туура, баягы көп эле партияларга биздин азиздер коомунан көп адамдар ар бир партияда азиздер коомуна кирди да. Негизи кирди. Анан ушул проблема болгондо эле бул Алтынбектики болуп калды. Анан бул жерде майда нерседен жаңылыштык кетирди Республика партиясы. Анан сотко бергенде бул жерде баягы силер туура түшүнгүлө, силер 25 миллион дегенде бул жерде акча өндүрөйүн деген максат эмес. Бул жерде мыйзам. Анан 20 миллион деп жазып, сот 20 миллион өндүрүп бере берет дегенди билдирбейт. Бирок бул жерде мына бул жерде силерде мисал кылсам, майыптар силерге кайрылды, документин тапшырды деп атасыз, туурабы? Туура, тапшырды да документин. Тапшыргандай? Жок, документтерди кимге тапшырганы мага белгисиз. Документтердин баардыгы биздин баягы юридикалык кызматка келип түшкөн. Бирок Алтынбек мырзаныкын мен көрө алганым жок ал жерден. Мен бул студияга келердин алдында да тактадым. Сүйлөшүүлөр болгонун биз тастыктайбыз, бирок документ Республиканын башкы штабында Алтынбек мырзанын документи жок, юристтерде. Бизде юристтерде Алтынбек мырзанын документи жок. Сизге ким ода берип атат? Документиңизди ким Биз алып ошол партия менен кандидат катары бараткан Алиев Саматбек деген байке менен. Ошондо документти сиз кимге берип атасыз? Самат Алиевке берип атасызбы? Казакбаевке, Жейчороевке берип атасызбы? Биргеликте барып өткөргөнбүз. Акта кыздар отурат. Юридикалык бөлүмгө өткөргөнсүз. Ооба. Документтерди алган өзүнүн кыздар бар. Ошолор болсо бүт документтер бүт барынан менен гана болсо башкалардан дагы кабыл алып регистрацияны өткөрүп аткан. Бул жерде ушул Темирлан мырза кое турсаңыз, режиссер, эгер Самат Алиев отурган болсо, Петличка менен кошо аласыңарбы 4-чү столго? Биз маселени ошол жерден так айталы. Балким Самат Алиевте калган, балким юридикалык бөлүмгө берилбей калганбы? Мүмкүнчүлүк болсо, болбосо биз уланта берели, айтыңыз. Так, мен ушул айтарым, ушул майда нерседен Республика партиясынын өзүнүн иш өндүрүшүн туура жолго койбогондуктан болуп атат да. Себеби мына өзү айтып атат, менде белгисиз, каяка тапшырганы белгисиз, билбейм деп. Бул кишилерди айта албайт мен. Эгерде булар өзүнүн иш өндүрүшүн туура жолго койсо, канцеляриясын же общий отделин коюп, бир приемныйга секретарын отургузуп, келди, кагаз түштү, бирөөсүн кабыл аласың, экинчисине кол коюп, хажашын коюп бересиң деп дайындап койсо, мындай чатак чыкмаган эмес. Сиз колуңузга документтин Республика партиясына юристтерине бергендигиңиз тууралуу кагазыңыз барбы? Балким бергениңиз? Эчтеке алган эмес да булардан. Бергениңиз аныкпы? Бергенибиз анык. Бул шаарсын берип. Бул жерде андай юрист. Темирлан мырза айткандай, жол жобосун баягы ишти ордуна коюп койсо жакшы болот эле деп сөз козгоп кетти. Биздин штабта бардык маселелер ишке коюлган, жол жобосу менен бардык иштер аткарылып жатат. Сиз айткандай кагаздарды, документтерди кабыл алуу бөлүмү да бар. Кириш-чыгыш номерлерин кое турган процедура да жүргүзүлөт. Эч бир кагаз көз жазымында калып кетпейт. Калган эмес. Сиздерге Республика партиясына бардык расмий келип түшкөн документтин баары биздин колубузга тийиши керек эле. Самат мырза балким өзү айтат кимге бергендигин, бирок
жалпы тизме түзүлүп жаткандагы талапкерлердин документтери, кагаздары биздин юротделге келип түшкөн. Анын арасында дагы бир жолу кайталап кетейин, Алтынбек мырзанын кагазы жок. Документи жок. Самат Шайырбекович, сизди азыр кошуп атабыз. Чукулуна бул жерде тактай турган окуя болуп калды. Бул Алтынбек Тобокел уулунун документи сиз менен чогуу алып барып берген экенсиздер Республика партиясына. Ошону тапшырганда чогуу болгон экенсиз. Тапшырды бели чынында, себебинде бул ден соолугу чектелүү адам болгондуктан биз азыр күчтөй албайбыз. Кимден алдың, кимден коюлдуң дей албайбыз. Ошондуктан жардамчы катары сизди студияга кошуп атабыз да. Көрдүңүз беле документ? Саламатсызбы биринчиден. Албетте Алтынбек мырзаны мен өзүм алып келгем. Максат Сабиров, Эсенович Сабиров сурангандан бизге ушундай аябай активист адамдар керек болуп атат дегенден. Анан мен 2 күн, 3 күн тапшырдык документти. Ар кайсы бир документтерди таппай аттык. Кээ бир жерде жабык болуп атты мекемелери. 2 жолу мен алып келип Нургүл деген кызга тапшырганбыз. Аты жөнүн жазып алсаңыз Нургүл. Бишкек шаардык ошо округта документтерди ошо Нургүл деген айым кабыл алат экен, фамилиясын азыр тактай албайм. 2 жолу, 3-чү жолу да бир күбө бар. Жолдош алып келген. Анткени 3-чү жолу мага чалганда мен айткам, мен бара албайм, бүгүн жумушум чыгып калды дегенде, Алтынбек мырза жолдошу менен алып келген, өзүнүн жубайы менен. Жолдошуңуз менен алып келген. 3-чү жолу жубайы менен алып келген. Ошон үчүн мага мен эми бул дебатка катышпайын дегем, анткени тарап болуп мен Республика партиясында колдоп аткам. Бирок бүгүнкү сөздөн кийин мага аябай капа болду. Документтер кабыл алынган, юридикалык жакка жетиби, жетпедиби биздин мамиле эмес. Мен деле документти өткөргөндө мага эч кандай кабыл алды деген кагаз берилген эмес. Сиз дагы республикага документти тапшырдыңыз. Өткөргөн, бирок ушундай этикалык норманын негизинде мен мына өзүм арыз жазып туруп чыгып кеттим. Мен мындай партия менен бара албайм, кандидат боло албайм деп. Мен чыгып кеттим. Анткени ушундай бул башка тема, бул республиканы каралоого жатып калат. Биз бунун чегарасында сиз бошосоңуз болот. Биз калган суроону уланталы темаларды аргумент келтирип коеюн аягына чыгыпчы. Бул киши эми албетте баягы тилине чыкканда башка эмне деп айтат? Бизде канцелярия жок, биздин общий отделде ушундай бардак деп эч ким эч качан айтпайт да. Өзүнүн позициясын коргойт, өзүнүн партиясын коргойт. А чындыгында мына Самат байке да айтып кетти, өзү документ тапшырганда бул кишиникин да входящий бой болуп тур. Буга чейин да башка адамдар да бар. Мен даярданып сурап көрдүм го, силер тапшырыпсыңар. Эмнеге тапшырдыңар? Дипломдорубузду тапшырдык, барланча түгүнчө копияларды тапшырдык. Ошо арыз жаздык, арызга кабыл алыңыз, партияга кабыл алыңыз деп катышабыз деп жазганбыз дейт. Ой, входящий бойду жок. Кабыл алды. Ой, ал жерде баш аягын таппайт экенсиң. Кирип чыккан киши көп экен. Андай неме эткен жок, тапшырып эле койдук келдик дейт. Мен көбүнө сурадым, Алтынбектин өзүнөн да сурадым. Сен өзүңдө экземплярың барбы? Тапшырып койдуң, а эртеңки күнү кантип далилдейсиң? Мына бүгүнкү күнү иш Алтынбек сотко кайрылгандан кийин албетте юротдел ушинтип эле айтат. Анткени эң соттон оңой кутулуу жагы бул Алтынбектин документи бизде жок. Көргөн жокпуз, билбейбиз деп таанып кеткен бул эң кыска жолу. Мен бир нерсеге көңүл буруп коюңуздар. Юристтин пикирине көңүл бурабыз. Бир нерсеге көңүл буруп коюңуздар. Эми бул Самат мырзанын да оюн уктуңуздар. Самат мырза азыр биздин партиянын тизмеси менен кандидат катары, талапкер катары катталган. Бирок кайра арыз бердим деди. Арыз бердим деди, арызын да көрө элекмин мен. Чынын айтайын, бизге жете элек. Арызын алсак, мыйзамдын чегинде биз карап өзүбүздүн пикирибизди билдиребиз. Бул биринчиден. Экинчиден, ушу Самат мырза айткандай, Алтынбек мырза экөөнүн документтерин чогуу алып барганбыз деп айтпадыбы? Алтынбек мырза экөө чогуу алып барса, эмнеге бирөөнүн документи бар, бирөөнүкү жок болушу мүмкүн. Биз Самат мырзанын документтери бизде бар. Бул анда тапшырылбай калып, андан кийин жолдошум менен тапшырып апардым деп атасызбы сиз? Жок, бирдей эле. Нургүлгө бердик деп атпайбы? Нургүлгө бирдей эле. Жок, Самат мырза экөөңүздөр документти чогуу алып барып атасыздар. Самат мырзанын документи бар экен азыр республикада. Бирок сиздики жок экен да. Эми Каныша айым, бул жерде эми документти ким тапшырды, ким алды, бул жерде эми студияда териштире турган маселе эмес, ал деңгээлдеги маселе эмес. Бул маселени өзүнчө да териштирип көрөлү бул тарап менен. Мейлиңиздер, анда эмесе кийинкиге өтөлү. Чынында
партия документин кандай алды, эмне кылды, бул анын партиянын ичине тиешелүү маселе. Биз сиздин ден соолугуңуздан улам бул жерде эле маселени тактап берип коелу дедик. Элде ушундай түшүнүк болбосун, Мамыркулова кайсы бир тарапта бир маселе жаралса аркасынан кууп түшүп алат экен деп. Биз болгону Самат Алиев чакырып биз ачыктап бердик да. Эми мындан аркы кадамыңыз, биз эфирди жыйынтыктай берели. Айтылчу тараптар айттыңыздар. Ал эми кошумча негизи коомчулукка айтып коеюн, бүгүнкү биздин тема жалаң эле республиканын айланасында эмес болчу. Мен тактап кетейин. Биз Борбордук шайлоо комиссиясын бир эмес 3 тарап сотко берип атат. Биринчиси Кыргызстан, булар утуп алды. Экинчиси Бүтүн Кыргызстан, булар дагы таза түрдө утуп алды. Үчүнчүсү мына эми Республика партиясы менен кошуп Борбордук шайлоо комиссиясын Алтынбек Тобокел уулу берип атат да. Эми мындай абалда Борбордук шайлоо комиссиясынын шайлоо ишин өткөрүүгө албетте мыйзам айла жок. Эртең шайлоо болгон атат. Босогодо турат шайлоо, моралдык укугу бар беле, жок беле, мыйзамдык жагы кандай эле деп биз тараптарды чакырганбыз. Кайрадан эсиңиздерге салайын, Адахан Мадумаров баш болгон Бүтүн Кыргызстан партиясынын өкүлдөрү аймак аралап кетишкен экен. Ошондуктан мактана албай калышты бүгүн. Ал эми Кыргызстан партиясынын өкүлдөрү булар маалымат катчысы Султан Каназаров кабары бар, катышкан жок. Ал эми Борбордук шайлоо комиссиясынын 2 мүчөсү Россияга кеткен экен. Келебиз деген Алмаз Асаналиев көлгө кеткен экен. Атыр Абдрахматованы башка себептерден улам биз чакырган жокпуз. Кыскасы ушундай себептери болду. Ошондуктан биз бүгүн чукул гана республиканын айланасында сүйлөштүк. Алтынбек, сизге акыркы жыйынтыктоочу сөз. Жогорку сот документтериңизди кабыл алдыбы? Мындан аркы кадамыңыз кандай болочу? Республикачылар азыр үгүт иштери менен алек, булар менен бир тилге келип дегендей маселени жабасызбы? Же 25 миллион өндүргөн доорыңыздын акырына чыгасызбы? Буюрса акырына чыгабыз. Бул Республика партия менен бирге баруу уже мүмкүн эмес. Себеби партиялар азыр идеясыз, кландашкан, туугандашкан. Жок, бул партияга тескери да оңдоп үгүт жүргүзгөнгө болбойт. Сиз өзүңүздүн ишиңиздин айланасында гана. Мен жалпы партиянын система боюнча айтып атам да. Азыр ар бир партияда квотаны сактабай эле майыптыгы бар адамдардын квотасы 2ден кем эмес десе, булар 2 кишини кирип коюп эле. 3-4-5, 6-сы жок. 6-сы жок. Ошондо карап келсек, башка айылзаттардын квотасы 15% болсо, 30% болсо, аз улуттан өкүлдөрүнө 15% болсо, майып адамдардын болгону 1% болуп атат. 100гө чейин эсептеп келсек, 1 адам болуп атат да. Анда биздин көйгөй маселелерди ким көтөрөт? Орто жерден 6 майып болсо 4-өн алып коет. Анткени экөөнү киргизсе 4-ө калып калат экен. Ооба, 2-өнү киргизсе 4-ө калып калат экен да. Башка дени суу адамдардын квотасы боюнча жетиштүү эмес экен да. Болгону ошо 4 орунду дагы алып бирөөгө да бериш керек экен да. Ошон үчүн азыркы учурда партийный система биздин шартка жарабайт экен. Ошондуктан баардыгын бир эле лидер чечсе, ушундай мүмкүнчүлүк чектелген адамдардын укугу, шайлануу болгон укугу тебеленип тепселенип, моралдык жактан карап келсе дагы туура эмес. Мыйзамдык жактан. Мыйзам жагынан дагы туура эмес да, ошону карап чыгыш керек. Андан тышкары ушу бир аралашып көрүп, эми мындай жыйынтыкка келе атабыз да. Азыркы учурда баардык партияларга эле каршы добуш бергенде ошо баардык кыргызстандыктарды чакырып кетем да. Себеби ар бир партияда чимкирик деген атка конгон парламенттин өкүлдөрү
эч мына 10 жыл болду эч нерсени чечип кеткен жок. Азыр да эле мына кайсы партияны карабайлык, ошо республика болобу, бүтүн Кыргызстан болобу, бүт партиялар каршы үгүт ишин жүргүзгөн мыйзамга туура келбейт. Башка партиялар алып баруучу тиешелин айтыңыз. бүт партияларда өкүлдөрү бар. Так, Темирлан мырза, сиз? Мен бул жерде айтар элем, кандай неме болбосун, баягы чатак неме болгондон кийин эрегиштен эрелет, эки жагы тең өлөт дейт. Мен сунушту айта элем, тынч эле чечип алсаңар. Тынч чечпей эгер сотошосуңар, албетте партия күчтүүлүгүнө салат, акчасына салат. Бирок майыптар да аз эмес, ар бир майып колдойт. Анткени бул бир эле мисал да. Мисалы үчүн Тобокел Алтынбекти именно бул өзү үчүн колдобосо дагы, силерге сабак болуш үчүн, башка партияларга сабак болуш үчүн, башка ушул дени карды соо адамдар, коомчулук адамдар, булар майып экен деп теңсинбей карап кетпеш үчүн, башкаларга сабак болуш үчүн колдоп, биз таяна чыгып колдоп беребиз да. Ошондуктан биз сунуштайбыз. Тынч эрегишкен эрегилет, баягы эки жак тең өлөттү дагы айтам. Сүйлөшүп көргүлө. Албетте законго таяп соттошуп көргүлө. Бирок андан эки жактын жабыр тартасыңар да. Анткени бул Кудайга да жакпаган иш. Эми силердин колуңарда акчаңар бар, бийлигиңер бар экен, мына тапшырган документин жок деп койсоңор, бул эмне кылат? Бирок мунун моралдык жагы калып атпайбы? Түшүнүктүү. Урматтуу замандаштар, сиздер туура түшүнүңүздөр. Бүгүнкү чукул эфир Республика партиясына тескери үгүт жасоо, же болбосо шайлоо иштерин үзгүлтүккө учуратуу, же болбосо Борбордук шайлоо комиссиясына күбө жабуу максатында эмес. Кыргызстанда ар бир жарандын, анын ичинен майыптардын укугу сакталышы керек деген гана негизги нерсе менен өтүп жатат. Мисалы, мен Республика партиясына болобу, Кыргызстанга болобу, же биримдикке болобу, мен ушинтип тизмеге киргизип койду деген адамды, мисалы Турсунбай Бакир уулун же башканы соттошуп аткан кишини мен студияга атай келем десе жок да дешим мүмкүн. Себеби дени карды соо адам партияга киреби маселесин чечеби же башка кылабы жазай берсе болот. Бүгүн мен жок дей алганым жок, себеби дей соолугу чектелген, көзү азиз адам кайрылып атат, аны менен дагы ошондой адам келип атат. Эгерде бүгүн мен жок, шайлоо деген момундай десем, анда адамгерчиликтен дагы бардык тараптан тайган болот элем. Муну Республика партиясынын тарапташтары дагы, талапкерлери дагы, жалпы эле ушу шайлоого катышып аткан тараптар туура түшүнөт деген ойдомун. Анда эмесе жыйынтыктоочу сөздү Республика партиясынын юристине берсек. Рахмат. Республика саясий партиясынын айта кетсек тарыхы абдан кенен, тамыры терең десек болот. Сиз да мактанбаңыз, токат берип. Жок, бул агитация эмес. Тарыхы бар партиянын өзүнүн мүчөлөрү да көп экен. Биз айта кетсек, биздин 100 миң деп да айтпайм, мен 10 миң деген тарапташтарыбыз, өзүбүздүн жерлерде, региондордо шайлоочуларыбыз бар туруктуу. Алардын ичинен биздин ошо жергиликтүү штабтарда иштеп жүргөн, 10 жылдан бери эмгеги сиңген өзүбүздүн штабтык кызматкерлер бар, партиянын тарапташтары бар дегендей. Ошолордун ичинен 10 миң деген кишинин арасынан 200 кишини тандап алуу абдан кыйынчылыкты жаратат экен. Бул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын да биз көңүлүн уруталы деген биздин максат эмес болчу. Бул жерден сизге бир суроо калып кетип атат, берип коеюнчу. Жерлерде деп атасыздар, бирок телекөрүүчүлөргө айтып коеюн, бир эле Республика партиясы мындай нерсе менен алектенген жери жок. Тарыхы кенен деп атасыз, жерлерден тандап алып атабыз деп атасыз, партиянын мүчөлөрүнөн деп атасыз. Анан мисалы Алтынбек Тобокел уулу квотага или туура келгенине карабай кирбей калды. Бирок жана Туйгунал Абдырайымов, Алык Карашев, Жоошбек Коеналиев, Узарбек Жылкыбаев сыяктуулар мурда республикада жок эле да турабы. Анан кийин эмгектери сиңгени сиңбегенин билбейм, мен аны партиянын жетекчиси билбесем. Мирлан Жыйынчурович да сиздерге ошо жооп берген болуш керек эле. Сиздин кайсы багытта сөздү айтып жатканыңыз түшүнүктүү. Бирок жана айтып өткөндөй, мен дагы бир сыйра кайталайын. Ошо жергиликтүү биздин органдар, жергиликтүү биздин тарапташтар өздөрү делегаттарды
шайлап ушу биздин съездге жиберишкен. Талапкерлер да ошол баягы первичный ячейкалардан тандалып келген талапкерлер да бар. Ошонун арасында ошол адамдар бар, баягы жергиликтүү эл колдойт, эл сунуштайт деген ушундай багыт менен келген адамдар, баягы талапкерлерибиз бар. Съездден ушу чогулуп келген, биздин региондордон келген бардык делегаттар ушу адамдар колдоп тизмебизди бекитип берди. Жана айткандай эми бардыгын мүмкүнчүлүк жок экен. Ошол тизме батыруу биз колдон келишинче бардык мыйзам талаптарын аткарганга аракет кылдык. Бул биринчиден. Экинчиден эми азыр айтылып кетти, республика партиясы менен мындан ары мен иштешпейм, бул партияны колдобойм дегендей маанинде айтты. Алтынбек мырзанын өзүнүн пикири, өзүнүн ою, өзүнүн укугу. Мындан ары жогорку сотко барып соттошобу же болбосо кандай багытта кетет мен билбейм. Темирлан мырза айткандай дагы сүйлөшүүлөр жүргүзүп көрөлү. Эми тизмеге партияга жардам берүүнүн максат койгон адам ал тизмеге кирбей деле жардам берүү мүмкүнчүлүгү бар. Балким Алтынбек бизге жардам беребиз десе, биз сүйлөшүп көрөлү, кайсы багытта жардам бере алат. Балким тизмеге кирбестен колдоп өзүнүн тарапташтарын бизге ошо буруп береби, ал жагын сүйлөшөлү. Биз ал сүйлөшүүдөн качпайбыз, сүйлөшүүлөр жүргүзөлү. Экинчиден, бул үчүнчүдөн болсо жана 25 миллион сом доо койгон өзү эмнеден кабар берет деген бизде маселе суроо жаралган. Бабанын майда. Эми бул биздин партияны колдойм деген адамдын же болбосо биздин максатты эл үчүн кызмат кылам деген, талапкер болом деген адам эми мындай суммада чоң доо коюп атканы, бул эми балким ошо жөн гана акча жазап алсакпы же жөн гана тиги доо арызды өндүрүп бир ошо башкача бир максатты көздөгөнбү деген да бизде оюбуз бар. Суроо жаралды да. Чукулунан жооп берип койсоңуз, айылыңыз келди Алтынбек мырза, 23 миллион оңой эмес акча. Же болбосо дагы бир ой пайда болду, баягы акча жазап алыш балким башка маселе. Же болбосо республика партиясын жаманатты кылып ушундай соттук органдарга алып барып эл астында тескери жагынан баягы үгүттөө максаты болду. Эгерде андай максат болсо анда кайсы тараптын бул заказы дегендей бизде ой пикир да болгон жок, болбой койгон жок да. Жооп бересиз сөз түрдө. Башка дагы эмнени айтсак, партияга ийгилик. Демек, сиз мына партиянын өкүлүнүн болгондо дагы республика партиясынын башкы штабынын башкы юристинин 2 дооматын так уктуңуз. Бул нерсе кийин биздин элдик талкууга да, Канышай Мамыркуловага дагы айтылышы мүмкүн. Себеби Мамыркулова эмнеге Алтынбек Тоокел уулун алып чыгып республиканы талкуулады деген. Себеби бизде республикада да биздин дагы кесиптештер бар. Биздин кесиптештердин тили узун, кулагы да узун. Ар кандай сөз кетиши мүмкүн. Токатерин айтып кетиңиз. 25 миллион. Эмнеге 25 миллион? Анан кийин аркаңызда бирөө турабы? Ким турат? Мындай суроо болоорун күткөнбүз. Бардыгы заказ бирөө берди деп эле күнөөлөп киришин мүмкүн болчу. Ошондой канамга эле барышмак. Бизде эч кандай эч партиядан заказ болгон жок. Эң башкы максатыбыз болсо өзүбүздүн майыптардын шайлануугун укугубузду коргоп калыш. Ар бир майып адамды майып ушундай мамиле жасалса, азыр мына убада бере алып туруп, майып адамдарга ушундай убада бере алып туруп анан аткарбаган, кийин шайлоочуга берген убадаларын аткарабы деген суроо пайда болуп атат да. Экинчиден болсо, эмнеге 6 кишиден 4-өн алып коюп 2-өн калтырды? Балким партиянын акчасы жетишпей аткандай. Азыр баарына маалым, бир жогорку кеңеште мандаттын баасы 300 миң доллардан жогору кетет. Балким сатылып кетти ошол орундар. Андай деле болушу мүмкүн, айтпайбыз.
мен кошумчалап койсом болобу? Сизге деген квота кайсы бирөөнөн сатылып кетиши мүмкүн деген ой кетип атат. Ошон үчүн сиз такташып атасыз. Сиздин кошумчаңыз? Бул жерде неме болуп атпайбы? Эми майып адамдар дейм акча жасап алайын деп айтыш өзү эле туура эмес го. Анан мен өзүм жана соттун аныктамасын окуганда ал Мен айыптаган жок, мен балким ошондой ой болду деп кыйытып койдуңуз баягы. Сиздер эми албетте жан дүйнөңүздөр таарынча адамдарсыздар. Жок, кыргыздын сөзү байда. Керегем, келиним сага айтам, керегем сени кылып коюп атпайбы? Акырын шилтеме кылып койду. Анан бул жерде мейли сиз да шилтеп коюңуз угалы. Соттун сөздү бөлүп не ойду жоготтуруп атпайсызбы? Же болбосо айтып берген жана да оюмду жоготпайм. Соттун аныктамасында мен 5 миллион деп жүргөн. Анан кайтакта 25 миллион болуп кетти, мен түшүнбөй калдым. Алтынбек мырзанын өзүнүн сотко кайрылган доо арызында көрсөтүлүп тур. Судья Ишалиевдин эмесинде аныктамасында 5 миллион сом менен кайрылган деп жүрчү. Балким опечаткадыр, мен аны билбейт экенмин. Арызда мен 25 миллион деп окудум, Аныктамага 5 миллион деп жазып. Судья 20 миллион алдына чыгарып. Анда деле район кайсы райондук? Административдик. Жок, Бишкек шаардык административдик соту. Административдик сот Ишалиев. Бишкек шаардык административдик сотунда 20 миллиондун изи чыкпай атат. Бизге жоопко келет деген ойдобуз. Алтынбек Тоокел 25 миллион доо арыз коюп сотко кайрылып атат. Республика жана Борбордук шайлоо Республика партиясы менен Борбордук шайлоо комиссиясына. Ал эми аныктама жазган Ишалиев деген судья 5 миллион деп аныктамага жазып атат. 20 миллион кайда? Анан экинчиден жанагы бул Республика партиясына карата болгон чорный пиар деген сыяктуу ойдо болуп атам деп атпайбы? Мен буна өзүм келгенде ушу болду да. Чын келип бул наоборот болбой койду чорный пиарга. Мен айттым, давай чыгаралы. До конца бар немет. Өзүм келип, мен барайынчы деп атам депчи. Неге деп? Бул чорный пиарды таза ошо колдобой койду да. Мен Сабиров менен сүйлөштүм эле, мен тиги Руслан Байке менен сүйлөштүм эле. Алар обещать эткен, ушундай адамдар убада кылгандай деп. Анан бир нерсени эстен чыгарып койсоңуз, бул башка эки партияга чакырып алган болчу. Анан эки партиядан бул отказ кылып келип атат да. Эгерде ошол жерде Сабиров убада бербей койгондо, Казакбаев убада бербей койгондо, балким тиги партиядан квота келип калмак. Балким. Эмне үчүн ошол республика убалына калып койду Алтынбек. Убалына калып койду. Анткени эми ошол адамдар аттуу баштуу кишилер убада берип атса, депутаттар убада берип атса, анда ишенет да. Мисалы үчүн бул убада берсе ишенбей койсо болмок. Анткени тааныбайбыз. Муну эл да тааныбайт. Анан Сабиров, Казакбаев, Өмүрбековалар менен сүйлөштүм деп атат. Анан 3 адам айтып аткандай, бул даже регистрация кылбай эле ошо кулагы сүйүнүп эле кетип калган окшойт да. Анда бул жагын карайлы, каншайым. Анда келип барат. Бизде болмой болду. Эми жок, туура эмес да бул жерде. Мен силерди тактайсыздар жок деп. Анда кийинки маселе чыгып калып атат. Менде бир суроо сиздерге. Замандаш партиясы чакырды эле барбай койдук, башка партияга чакырды эле барбай койдук. Анда сиздер таптакыр эле Республика партиясын колдогон баягы тарапкери болбой эле мандат үчүн баягы сүйлөшүүлөр жүргүзүп, балким тизмеге кирели деген максат менен келгенсиздер. Ошол аттар аталган Казакбаев, Өмүрбеков, Сабировдор келе алат беле студияга бүгүн? Эгерде Республика партиясынын чыныгы күйгөн тарапташы болуп, Республика партиясын колдогон адам болсоңуздар, анда мандатка мен чакырык кылып атам сиздерге. Мандат алууга баягы талапкер катары тизмеге кирбестен эле бизге жардам бериңиздер, анда чогуу иштешели. Чогуу иштешебиз деп. Топ турсаңдар, канча бул жерде да сөз бир бөлүп коеюн. Мана бул жерде айтып атат, жана мандат үчүн келип. Мандат үчүн бул жерде тетакта бакыйган депутаттар, өмүр калыптар, СДПКдан, партиядан секирип атса, алар үчүн жооп бере албайсыз. Тигилерден мандат үчүн чыгып атат го. Эми кимди айтасыз, кимдерин айтып атасыз аты жөнүн? Мына Өмүркулов азыр кайсыга кетти? Алар башка ага жарашат. Жанар Акаев секирип кетти. Жанар Акаевга жарашат дагы. Анан бул башкага жарашкандон неге бул майыпка жарашпайт? Бүгүн сиздердин укуктуу мен ушул жерден элдик талкуунун маңызын дагы бир жолу айтайын. Мана ошондой дебаттарга, талкууларга, сыйлуу жерлерге жана башкага мына ошо сиз айткан саясатчыларды чакыра берип, сиздер окшогон майыптардын, жөнөкөй жарандардын үнүн эч ким укпаган үчүн Канышай Мамыркулова момундай кичинекей жерге студия ачты, үнүңөр элге жетип турсун деп. Ошондуктан ушу түз эфирди карап аткан элге дагы айтат элем.
Фейсбукта, социалдык тармакта бакылдап кайсы бир саясатчыны тилдейсиздерби, ошого ат коюп боот агасыздарбы, шылдыңдайсыздарбы, иш аракетине доо кетиресиздерби? Манакей студия ачык. Антип экрандын артынан баатыр болбой келип жүзмө жүз мына Алтынбек Тоокел Темирлан Ормуковго окшоп келип жүзмө жүз айтыңыздар. Мына мындай өкүлдөр келип жооп берет. Биз ушул форматка өтсөк, жөндөн жөн эле баягы бирөөлөрдү каралап же болбосо ой айтканда Республика партиясынын өкүлүнө кайра сөздү узатабыз, ушу менен жыйынтыктайлы. Кыска эфир десек узарып кетти. Мен сөзүмдү айттым, эми Алтынбек мырза макул болсо жанакындай иштешкенге биз даярбыз. Эгерде иштешпейм, сот аркылуу чечишели десе Алтынбек мырзанын өзүнүн укугу. Бир суроо, бул киши ошо кайрылып сүйлөшкөн Алтынай Өмүрбекова, Максат Сабиров, Руслан Казакбаев сыяктуу өкүлдөр бүгүн келе алат беле? Сиз юрист катары келгениңиз абдан туура. Бирок тиги кишилер келип койсо болот беле? Бүгүн Алтынбек Тоокел же даражаларына туура келбей калдыбы? Жок, эми маселе анда эмес, ал кишилердин мурдатан белгиленген иш-чаралары бар болчу, көптөгөн шайлоочулар чогултуп даярдап койгон баягы шайлоочулар менен жолугушууларда жүрүп калышты. Бул маселе боюнча башынан аягына чейин ушу мен өзүм иштеп келатам, аралашып дегендей. Ошондуктан толук жоопкерчиликти алып туруп бул студияга мен өзүм келдим. Сиз келдиңиз. Урматтуу айтылып атканда баягы силерди мен бир да партияны колдобойм. Мен эч кайда партияга да кат берген эмесмин да. Ошон үчүн баягы туура эмес түшүнүк болуп калбасын. Мен Алтынбектен гана майыптанып келдим. Алтынбек мырза мен башынан эле республикага каршы болчумун, баарына эле каршымын. Алтынбек мырза азыр эле бардыгына каршымын деген сөзүн айтып өттү. Эртең ушул жерде саат 17-де кайрадан бардыгына каршылар. Эмнеге каршы экендигин элге айтып берсин деген максатта талкуу жасайбыз. Ага албетте азыр эле айтып коебуз, партиялардын аттарын чоң казат, реформа, ордо, мекен ынтымагы, кыскасы ушул партиялардын өкүлдөрүн чакырабыз. Бул жаңы чыгып аткан партияларды, чоң партиялар жөөлөп кетип баратат. Манакей силерге студия келгиле, элге айтчыңарды айтып алгыла. Ал эми бүгүнкү эфирдин максаты өзүңүздөр көрдүңүздөр, майып дебестен биздин коомдо ар бир катмардын, аялдардын, балдардын бардыгынын үнү угулуп туруш керек. Мына ушул максатта ушул партиянын өкүлдөрүн чакырып биз Алтынбек Тоокел уулунун маселесин ушул жерден караганга аракет кылдык. Партиянын өкүлү эгерде биз менен партия менен алдыда бир аткара турган иштери болсо аткарсак, чоң аткарсак болот деди, же болбосо сотко барса аны көрөлү деди. Муну студиядан чыгып чечишер. Ал эми сиздер менен түз эфирде Канышай Мамуркулу болду. Саламатта калыңыздар. Сиздерге келип бергениңиздерге рахмат.